Тамчылатып сугаруу системасы боюнча сиз уктуңуз беле? Бул жерде ылдыйдан мотор менен суу келип, анан бочканын ичине түшөт. Бочкадан кайра бул жактагы труба менен түшөт. Мындай бияка кетет, мындай анан бияка кетет. Бул жакта азыр бадырыңдар кайсы айда эгилди булар? Августтун башында эгилген бадырыңдар азыр ошондо 1 айдан өтүп калды. 1,5 ай болуп калды эсепте. Гүлдөп, түйүп калды. Так, мен тамчыланып суу ичип аткан жеринен көрсөтөйүн силерге. Мына. Тамчы болуп түшүп атат. Мындай көрөйүн десем көрүнбөйт экен тешиги. Мына ушинтип азыр бадырыңдар катар отуруп алып суу ичип аткан малы да. Дагы бир аптада пишип калса керек, а? Бир жумада бадырыңдар чоңоюп пишип калат. Негизи бул күзгү теплица, күзгү бадырың. Менде көрсөтөйүн, эмеси уже нормально болуп калыптыр. Суу ичип атышат. Биякта чекелерин ачып койгон күндүз ысыканда ачылат дагы, кечинде азыр уже жабылат. Буларды жабып анан кетебиз. Негизи теплицанын ичи мындай оңой көрүнгөн менен түйшүгү өтө көп. Мынтип чөп чарын тазалап, баягы эмесин не деп коет, палагин тарап, ашыкча шакчаларын мойлоосун кыркып туруш керек. Бул жерде караган дыйкан бала дагы өтө күчтүү бала, бирок стажы көп жылдардан бери эгет. Өзү болгону 20 жашта бул жигит. 20 жашта болгонуна карабай, мына ушундай килейген 2 теплицаны, ар бири канча сотиктен? Ар бири 5 сотиктен 10 сотик теплицаны өзү карап, мына жалгыз. Эми өзүн көрсөтпөй эле коеюн, себеби өзү көп элге чыккысы келбейт, бирок бадырыңдары аябай жакшы болуптур. Буга көң не салынды эми астына? Тупурак аралаш көң, немечи? Азот кетпейт аларга? Азот бойго кетет. Бирок азот салынбаптыр, неге анткени баягы не деп коет, баягы экологиялык жактан таза, мындай бир кошулмасыз азык болот да бул бадырыңчы. Кудай буйруса 1 жумаянын ары берисинде бышып калса, булар сатыкка чыгат. Бул бадырыңдардын негизги кардарлары Кара Суу базарындагы содагерлер. Ушул эле теплица 5 сотуктун ичинде жалаң бадырың эгилген. Бадырыңдын не деген сорт ошондо? Гладкий деген сорт экен. Бирок сырты гладкий экен да, мында кармасаңчы. Ал эми бул жакта болсо сарымсак эгилиптир. Канал, сугаруучу каналдар тартылып, сарымсак эгилип, мына бул баягы ноябрда пышат деп атат, ноябрдын аягында. Баягындай тоголок бир зубчикке окшоп, мындай кыскасы пышат экен да бул дагычы. Сарымсак мунун ичи толо. Мен айтып атам, эгерде ноябрда албай койсоң, жайга, ошол жазга майга барып жакшы эле болуп пишип калса керек. Бирок аралыгы жакын экен. Негизи ноябрда жулуп базарга чыгарганга жарайт экен да. Мына ушундай, негизи бизде баягы жумуш жок, анан өкмөт карабайт бизди деп мынтип жүрө бербестен, адам өзү аракет кылып мындай теплицаларды куруп, ишкерлик менен алектенсе болот. Бардыгында Кыргызстанда билесиздер 95-жылы үлүш жерлер ар кимге бөлүнүп берилген. Бул Акаевдин эң чоң эмгеги болгон да, кыргыз элине болгончу. Мына ушул үлүшүнө теплицаны куруп алса болот. Азыр интернетте толтура, канча материал кетет, кандай. Кааласаңыздар, мен кийинки чыгарылышта ушул 5 сотик теплицанын жалпы чыгымы боюнча дагы маалыматтарды берип өтөм. Буга чейин үйлөрдүн чыгымдары боюнча 1-2 видео чыгарганбыз. Андыктан видеону бөлүшүп, лайк басып, ой пикирлерди комментарийге калтырып, бадырың эгип жүргөндөр болсо, опытуңарды бөлүшсөңөр болот.
Geç kirdi, азыр теплицаны жабыш керек. Мына ушундай жогорку технологиядагы жабдыктар мына ушинтип туруп жерден туруп өзүнүн теплицанын пленкасын жаап коет экен. Болду. Уважаемые огурцы, спокойной ночи деген сигнал ушул.